Рыскул Ибраимов чыгып келе жаткан кезде спортчулар тууралуу биз алдыда маалымат беребиз. Ага чейин спорт ордосундагы чыныгы ММА атмосферасын сезип алууга убакыт берели сиздерге. Буга чейин атаандашын жеңип алган спортчу Найми көтөрүлүп келе жатканын байкоодо. Көпчүлүк спортчулар өзгөчө мотивация бере турган, стимул бере турган, рухту көтөрө турган ырлар менен чыгып келсе, бул спортчу таптакыр ошол башкача көтөрдү. Чыгып келе жатканын көрөбүз. Бул албетте спортчунун эч кандай ашыкча эмоцияларга алдырбашы үчүн атайын тандалгандыр. Приглашается его соперник Ибраимов Рыскулбек. Азыр чыгып келет. Рыскулбек Ибраимов кечиресиз. Азыр октагонго жакындап келүүгө даяр. Рыскул Ибраимов менен Урматбек Чынтемир беттешин өткөрүүгө даяр. Ал эми бул музыка таптакыр айырмаланат. Буга чейинки мушкердин ошол музыкасынан өзгөчө спортчуларга дем бере турган учур экенин биз сиздерге белгилеп өтмөкчүбүз. Çeyrek finaldagi 4-cü bеттеш Рыскулбек Ибраимов. Кыргызстандагы эң бир ошол эң жеңил салмактагы белгилүү мушкерлердин бири Рыскулбек Ибраимов бүгүнкү күндө жашы 26-да. Нургазы Амиракунов дайындап келген бул мендешке. Добрый кайманаттуу Рыскулбек өз учурунда Айкөл Манас командасынын намысын коргоп, бүгүн деле Айкөл Манас командасы менен чыгып жаткандыгын айтып өтүшүбүз керек. Жалпы өткөргөн беттештердин саны 13. Анын 9-да жеңилчат алган Рыскулбек. Анын атаандашы Чынтемир Урматбек уулу Black кыргыз, кара кыргыз кайманаттуу мушкер. Бүгүнкү күндө Атаман командасынан чыгууда. Ош шаарынан буга чейин 6 беттеш өткөрүп, баарында тең жеңишке жетишкен жайы бар. Анын агасы Полотбек Урматбек уулу дагы профессионалдуу мушкер экендигин жакшы билебиз. Ошол Полотбек Урматбек уулунун бир тууган эниси Кылыч Саркарбаев машыктыруучусу экендигин дагы эмосу спортчуларды ортодогу ринг анонсер Кайрат Мурсаев баштайбыз. Чемпион Кыргызстана по греко-римской борьбе, чемпион Кубка России по панкратиону, бронзовый чемпион Азии по греко-римской борьбе. Профессиональный рекорд 6 побед, 0 поражений, 0 ничьи. Бойцовский клуб Атаман, тренер Саркарбаев Кылыч. Встречаем Урматбек Чынтемир Урматбек уулу, мен азыр гана сиздерге айтып өткөн мушкер. Весовой категория 57 килограмм, рост 168 сантиметров, ему 26 лет.
Мастер спорта международного класса по рукопашным боям. Чемпион мира по рукопашным боям. Чемпион Евразии по ММА. Чемпион Кыргызстана по ММА. Чемпион Азии по ММА. Профессиональный рекорд 9 побед, 4 поражения и 0 ничьи. Бойцовский клуб Айколь Манас. Встречаем Ибраимов Рыскулбек. Ибраимов Рыскулбек добрый кайманаттуу мушкер. Азыр эми ортодогу рефери Аширов Садык, Кыргызстандагы эл аралык даражадагы дал ушул WF-тин ортодогу калысы. Буюрса эң бир кызыктуу беттештердин бири болот деген оюм бар. Бул эки мушкердин ортосунда. Мынакей гонг жаңырып, биринчи раунд башталды. 3 раунд, ар бир раунд 4 мүнөткө созулат. Негизинен профессионалдуу ММА'де 5 мүнөттөн 3 раунд болот. Бул рейтингдүү беттештер. Ал эми чемпиондук куручун болгон беттештер 5 раундтан 5 мүнөттөн 5 раундга чейин созуларындагы маалымат катарында айтып өтөбүз. Эми ал эрежелерин бул белдешке таптакыр тиешеси жок. Бул гран-при мелдеши профессионалдуу деңгээлде эсептелинбейт, бирок бул жакта бүт профессионалдуу мушкерлер гана катышып жатса дагы. Мыкты делинген мушкер чындыгында Рыскул Ибраимов жана атаандашын өтө жогорку деңгээлде тосуп алды. Бул жерде чын темир бир аз кыйын абалда болгондугун көрдүк. Рыскул Ибраимов абалды өзгөртүп, азыр партер абалына атаандашын алып келүүдө. Негизинен чын темир грек-рим күрөш боюнча спорттун чебери. Кыргызстан чемпионатын утуп алган спортчу. Ошол эле учурда 2017 жылы Ош шаарында өткөн ММА боюнча Азия чемпионатында дагы байгелүү орунга илинген. Азыр ага карабастан Рыскул Ибраимов абалды толугу менен көзөмөлдөөдө. Эми балким чын темир өзүнүн потенциалын толугу менен ал көрсөтө элек чыгар. Бизге мындан кийинки окуянын уланышы кызык жаратууда. Рыскулбек Ибраимов добрый, же болбосо ак көңүл. Кыргызча отурсок ушундай сөз чыгат. Ой, дагы бир сокку. Ибраимов тек кана беттешти көзөмөлдөөбүздөн ал атаандашын азыр кандайдыр бир нокдаунга кетирүүнү ойлонуп жаткандай. Өтө тажрыйбалуу мушкер чындыгында Рыскулбек. Бүгүнкү күндө Батыр башы уюмунда дагы чемпиондук курду алууга жетишкен. Ушул жылдын жаз айларында өткөн Батыр башы ММА'де Рыскул Ибраимов казакстандык мушкерди утуп курду тагынган болчу. Бирок анда Рыскул Ибраимов бул менин эң эле бир начар беттештеримдин бири болду деген дагы сөзүн айткан жай бар. Себеби беттеш толук 5 раундга созулган болчу. Ал ортодо дагы бир таамай сокку. Чын темир абалды өзгөртпөсө болбойт. Балким партерди караштырып көрүшү керек. Урматбек уулу Чын темир. Себеби Рыскулбек азыр өтө жогорку деңгээлде абалды көзөмөлдөп жаткан мезгил. Негизинен WF Global уюмунун чемпиондук куруна Рыскулбек Ибраимов буга чейин Мырзамидин Пазыловду чакырып жүргөн. Бирок былтыркы жылкы Арзалет Fighting ошондой эле WF-тин ортосунда болуп өткөн эл аралык мелдеште Субхон Абдуллаев аттуу тажикстандык мушкерге Рыскулбек Абдуллаев, кечиресиздер, Рыскулбек Ибраимов жеңилип калган. Андан кийин чемпиондук куручун Ибраимов эмес, тескерисинче дал ошол Субхон Абдуллаев Мырзамидин Пазыловго каршы артта калган Ош шаарында болуп өткөн WF Global уюмунда беттеш өткөрүп, анда Мырзамидин Пазылов калыстардын көпчүлүгүнүн чечими менен жеңишке жетишкен жайы бар. Азыр болсо добрый барын тең абдан жакшы көзөмөлдөп
беттешти улантууда. Биринчи раунд жыйынтыкталды. Мен чындыгында байкаган жокмун. Рыскулбекке сокку өтпөдү. Темирге өткөн соккуларды көрдүк. Анын үстүнө бир аз кеч контролду дагы жасай алды. Эми экинчи раунд биринчисинен кызыктуу болот. Биринчи раундда эми өзүңүздөр деле баалап көрүңүздөр кимдин пайдасында калгандыгын. Show me something natural like Afro with your pride. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still I take you down right on your mama couch and polo second. Hey, this shit way too crazy. Ay, you do not amaze me. Ay, I blew cool from ACA. Obama just page me. Ay, I don't fabricate it. Ay, most of y'all be faking. Ay, I stay modest about it. Ay, she elaborated. Ay, this that great thing part that AV got that TED talk. Ay, Секунданты с октагона. Кийинки раунд, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда айтып өткөн спортчулар экинчи раундга чыгууда. Биринчи бөлүк толугу менен Рыскулбек тарапта болду. Рыскул Ибраимов тарапта болду. Тагыраак айтсак, ал сол колунун таамай өзгөчө тактыктагы соккулары менен атаандашын кармап койгон. Рыскулбек Ибраимов кайманаты добрый, бирок биринчи раундда ал кайманатына жараша мушташкан жок. Эми өзгөчө бир кыйырманиге албетте. Көбүнчө мушкерлер же бүркүт, же таптакыр бир башкача жырткычтардын атында кайманат менен чыгып келсе, Рыскулбек Ибраимов добрый. Же болсо ошол Тынчыраак мушкердин стилинде образында чыгып келет. Анын атаандашы Чынтемир Урматбек уулу. Өзүңүздөр көргөндөй биринчи бөлүктө туруштукка бере алган жок. Анын кол соккулары дарегине жеткен дагы эмес. Атаандашын көтөп Рыскулбек Ибраимов мыкты деңгээлде мушташын өткөрүп жатат. Чынтемир көбүнчө торго кетенчиктеп жетип барып калып жатканын көрүүдөбүз. Грек-рим күрөш боюнча чемпион экенин айта кетели Чынтемир. Андыктан кандайдыр бир артыкчылыкка партерде ээ болушу мүмкүн. Бирок партер бутка кирүүдөн башталат. Ал эми грек-рим күрөшүндө анчалык ушул бутка кирүү ыкмалары колдонулбайт. Бирок андан кийин өздөштүргөндөр эми Чынтемир күрөшкө жакын болгондон кийин. Бирок биринчи раундда бутка кирүү аракеттери деле көп жасалган эмес. Кайрадан сол таамай соккусу Рыскулбек Ибраимов тарабынан жасалды, жана секирип тизеси менен жолуктурганга аракетин кылды. Анткени Чынтемирди бутка кирет деди көрүнөт, жана оң кросс соккусу андан ары жерде аракетин улап жаткан мезгили Чынтемир жерде. Буга чейинки раундда дагы эсиңиздерде болсо акыркы секундалар партерде жыйынтыкталган. Бирок Рыскулбек Ибраимов партерде беттеште жыйынтыгына чыгара алган эмес болчу. Азыр Чынтемир жерге кулады, бирок бул соккудан кийин Рыскулбек чабуулун өнүктүрө алган жок. Буга чейинки беттеште дагы Алмамбет Абдубасы уулу Темирлан Жумабек уулуна бир топ соккуларды багыттады. Бирок Темирлан көтөрүп койду. Балким Чынтемир дагы ошондой бир өңүттө соккуларды көтөрүп, бирок бул беттеште жеңилип калышы мүмкүн болууда. Кайрадан сол соккусу оңду да кош көрдү. Таамай жана Чынтемир атаандашты жерге жыгып жаткан мезгилде контр аракет менен жерге кайрадан басып Рыскулбек Ибраимов жыгылды. Чынтемир катары менен соккуларды өткөрбөсүн. Секундант, не хватаем за сетку. Ал өзүңүздөр көргөндөй нокаутка түшпөй жаткан кези, бирок нокдаун абалдары болуп жатат. Экинчи раундда Рыскулбектин таамай соккулары биринчи раундтага караганда көбүрөөк
Ал партерде көзөмөлдүктү жасаганга аракетин кылып жатат, бирок эми жетишпей калды менимче экинчи раундда убакыттан эрте жыйынтыктоого. Экинчи бөлүктө эле толугу менен Рыскулбектин пайдасында соңуна жетти. Эми чечүүчү раундду күтөбүз. Кандайдыр бир керемет фантастикалуу учур болуп эле 3-чү раундду Чынтемир жеңип албай турган болсо, оор эле болуп калды. Урматбек уулунан 3-чү бөлүктү күтөлү. Секунданты с октагона. Нормат мекендештер, азыр кийинки 3-чү раунд. Биринчи, экинчи раунд эми өзүңүздөргө көрүндү. Ким азырынча алдыда келе жаткандыгы. Талашсыз түрдө Рыскул Ибраимов атаандашына караганда мыкты өнөр көрсөтүүдө. 3-чү жыйынтыктоочу раунд, эгерде эле кандайдыр бир өзгөчө окуя болуп кетпей турган болсо, анда Рыскулбек бул раунд алдырса деле буга чейинки раунддардагы ийгилиги менен беттешти утубалары көрүнүп турат. Ошондуктан же өтө чоң үстөмдүктү утуш керек Чынтемир 3-чү бөлүктү, же беттешти мөөнөтүнөн мурда жыйынтыктоого аракетин көрүшү абзел. Бирок Рыскулбек Ибраимов абдан бир жакшы маанайда, өтө жакшы маанайда беттешке чыккандыгы көрүнүүдө. Балким башкы фаворит катары ал азыр толугу менен өзүндөгү күчүн көрсөтүүдө деп айтсам дагы болчу да. Бирок биринчи сеткадагы мушкерлердин катарында дагы мыктылар бар экен. Ошол эле Арет Бекишевди жеңип алган Арген Маратбек уулу. Андан сырткары Алмамбет Абдывасы уулу. Алар дагы өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп алышы толук ыктымал. Андан сырткары мыкты Күскүнбаев, Адилет Абдибалиевдер дагы эле кечиресиздер, Каныбек Бейшеевдер дагы эле беттештерин өткөрүүдө. Кайрадан эле тосуп алууда Рыскулбек Ибраимов абдан жакшы. Каршылашын эңкейип азыр мыкты деңгээлде кошуп алып жаткандыгын байкоодобуз. Бирок керексиз жерден азыр Чынтемир дагы бир эскертүүнү алууда. Бул ага кошумча сокку болду деп айтсам болот. Калыстар мындай эскертүүдөн кийин наке. Эки тарапка тең бирден эскертүү берди беттешпей жаткандыгы үчүн. 3-чү раундда эмнегедир активдүүлүк чындыгында жок болуп кетти. Азыр 3-чү раундда Рыскулбек Ибраимов бир аз акылды жандырып, кийинки беттешке мүмкүн болушунча өзүнүн күчүн сактап калууга аракет кылып жаткандыр, балким. Эми азыр Чынтемирди нокаут менен уткан учурда деле нокаут менен утту деген сөз калат, аты калат, бирок бул эч кандай порталдарга жайгаштырылбай турган беттеш. Ал мезгилде муунту ыкмасын азыр алууда жакшы эле. Рыскулбек Ибраимов башын чыгарууга аракетин көрүүдө. Өтө кыйын абал байкалып турат.
Бирок Рыскулбек Ибраимов колун көтөрүп абалдын барын көзөмөлдөп тургандыгын айтууда. Ой, эгерде ушундай муунтук ыкмасы менен жеңип кала турган болсо, Рыскулбек үчүн өтө начар болмок. Анын абалы кыйындап калмак. Бирок баарын тең жакшы көзөмөлдөп, азыр Ибраимов башын чыгарды, андан ары туруу абалында дагы беттеште активдүү атейди өткөрүп жаткан мезгили. Эми анча чоң эмес, бир аз да болсо, бирок Чынтемир Урматбек уулунда бул беттешти утуп алуу болгон минуттардагы болду окшойт. Азамат Рыскулбек Ибраимов талашсыз түрдө бул беттешти калыстардын бирдиктүү чечими менен утат. Биз Рыскулбек Ибраимовду бетте куттуктап койсок болот. Дайся на середину. Бул беттеш жыйынтыгына келип жетти, урматтуу телекөрүүчүлөр. Рыскулбек Ибраимов атаандашын эми 3 раунддун жыйынтыгы боюнча жеңип алды. Чынтемир менимче 3 раундда Со счетом 3-0 проходит в полуфинал алган жок. Ибраимов Рыскулбек Ибраимов жарым финалда мушташат. Же болбосо Адилет Абдивалиев менен жок, Адилет Абдивалиев беттештен баш тарткан. Жана ошондой эле Муктек Өскөнбаев сыяктуу спортчу бар. Ошолордун